Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, урматтуу фракциянын лидерлери. Бүгүнкү кайрылуум коомдо болгон саясий акыбалга байланыштуу. Парламенттик шайлоо жакында баратат, ага арналган ар түрдүү кыймылдар, аракеттер көрүнүп турат. Эгер кайсыл бир жараныбыз өзүнүн саясий көз карашыны, бийликке каршы күрөшүнү жарыяласа, бийлик ойлонуш керек. Мүмкүнчүлүк болсо анын көйгөйүн чечкенге иш аракеттер жасаш керек. Бирок экс-президент, долларлык миллионер болуп калган адам, Жогорку Кеңеште эң чоң фракциясы бар партиянын лидери бийликке каршы күрөштү баштаса, оппозицияны бириктирем деп жарыяласа, анда коомчулукта такыр башкача акыбал пайда болот. Ошондой эле ал кишинин айылы, тууган уруктары борборубузга жакын жайгашса, дүрбөлөң уюштурууга толук мүмкүнчүлүк бар. Бирөөнү жөндөн жөн эле сындаганы, анын аброюна ачык шек келтирген адаттарыны, экстин мүнөзүн баарыбыз билебиз. Жөнөкөй киши айтса бир жөн. Экс-президентке жарашпайт, себеби учурдагы Жогорку Кеңештин курамына өзүнүн үлүшү чоң деп эсептесек адашпайбыз. Ошондой эле мезгил келгенде, досум, мен туура эмес айттым, мен сени айткан эмесмин, кечирип кой деген адатын деле билебиз.